8 октябрь 2023 кеңештеги тротуарларды ачуу боюнча кийинки маселе азыр бир сыйра көргөзүп чыгайын. Мынал бизде кеңеш участогу Жалал Абад маданият жолу Базар Коргон кеңеш тилкеси. Өткөндө Азберт ишканасы менен жолугуп сурадым. Эмне себептен тротуарлар бүтпөй атат десем, жергиликтүү администрация мол эски курулган зданияларды эгер бузуп берсе, биз тротуарлар жасап беребиз деп атат. Кыргызчасы жан жол. Жанындагы жол ошол. Мурда бул жерде тура эмес курулган айланма жол бузулуп, ортосуна мындай 4 көчө түштү. Анан мындай светофор болду. Эми мына силерге көргөзүп коеюн жан жолду тротуарда. Бүгүн базар, бүгүн иш күнү эмес, эртең администрация менен жолугушабыз буюрса. Анан мол жерде бизде жөө өткөнгө шарт жок. Анан обочинага да шарт жок. Обочина экинчи категорияда жол кенендиги 15 метр болуш керек. Обочина 3.75 болуш керек. Мына 3.75 болгондо 1, 2, 3 аркы жерге келип калат да обочина. Тротуар арканы Элнур мынау агроветтин түбүнө келип калат. Нормативте оштон алганда 18 метр болуш керек. Өткөндө мен өлчөгөндө мынау здание 1 метр бери чыгып кеткен экен. Ошондой. Мынау фиттин деңгээлинде болуп калат да ошондо. Анан мол жерде тротуарлар жок бизде. Балдар ушул жерден өтүшөт күндө. Кооптуу өтө. Жана мол жерде бир маршрут турду эле. Андан роликке кошуп коем. Мындан туруп калышат да. Мисалга балдар өтөм десе, оң жагынан өтөйүн десе машиналар келет. Сол жагынан өтөйүн десе, бул жакта арык бар. Ошондой. Эгерде бул жерде администрация тротуар маселесинен нол зданияларды бузуп бербесе, ачып бербесе, бул участокты аттап өтүп кетебиз дейт. Алар шарт түзүп бербесе, алар жасабайт да. Эми бул жерде мэрия менен акимчиликтин иши калды. Өткөндө транспорт министри менен жолукканда да айткан, ким кызыл линияга чыгып кеткен болсо бузабыз депчи. Анан акимдин өзүнө да айткан, бул маселе боюнча акт түзүп, даярдап алып келгиле депчи. Ошондой. А негизи бул мэриянын иши. Мэрия бул жерде чечип койсо болот. Убагында бул тротуарлар жеке адамдарга сатылып кеткен да. Анан ошол жеке адамдарга саткан адамдарды жоопко тартыш керек негизи. Эмне себептен сен ошол жеке адамдарга коомдук жайларды сатасың депчи. Тротуарлар негизи бул коомдук жайлар да, элдер күндө өтө турган жөө өтүчү жайлар. Мындай жерлер сөзсүз ачык болуш керек. Жапкан болбойт. Мына ылдамдыкты көргүлө, КамАЗдын ылдамдыгын. Мына жашыл күндө өтүп барат, монусу да өтүп кетти катты. Анан сөзсүз бул жерге лежачий полицейский керек. 2 метрлик лежачка. Анан штраф видеокамераны тездеткесе болбойт. Эң баштар көп арабызда. Кызылга карабай өтүп кете беришет. Мыйзамды сактаган бар, сактабаган бар. На Деда Мороза надейся, сам не плащай дейт. Ошондой. Мына азыр бул жерден эсептейли, артка жерине талбадык эле 1, 2, 3, 75 ушул жерге чейин обочина болуш керек. А бул жакы тротуар ачса болот. Ушундай түз мол телеком менен ачып койсок, мына зданиялардын башы кетет ошондой. Түз ушундайын ачылат да. Бул жакта эми аким менен мэрдин саясий эрки да. Бул ошондой. Жеке адамдарга акчасын берсе жасай берет. Ошондой коомчулукты ойлобойт экен да. Ошондой элдин жерин элеп алсам, боло береби, мынтип бүткалады кой алсам, мынтип анан карындаштарыбыз жолдун боюнан өтүшөт. Эгер катуу ылдамдыкта келсе, сүрүү эле кетет. Анан мол аялдама туура эмес болуп калган остановка. Аркы мол эски жери аркы бурчта болчу. Муну дагы билдим. Муну айыл өкмөт өзү айттыр, ушул жерге жасап бергиле деп. Демек бул жерде бир манден бар. Мында сүрүштүрөбүз. Ошондой. Мынтип пристройкалар жасап алышкан. Бул эртеңки чогулушка бир сыйра видео дагы көргөзүп коеюн деп атам силерге. Илгерки тротуар ичкериде болчу. Кийин бирөө курулду, анан экинчиси ушинтип кошулуп отуруп, мынтип чыгып кеткен да. Келечекти ойлоп элечи. Аркы жерде да тротуар бар, анда көргөзөм. Мол бурчтан барып.
Мисалға, мынау қоғамдық транспорт тоқтай тұрған жайда, бұл жерге жөнөкөй автоунаалар тоқташат. Магазинге тоқташат барьер. Айтасың бі, айтпайсың бі, жөнөкөй жеңіл унаалар тоқташат. Бұл жерге негізі маршрут автобустар тоқташ керек эле. Ошондой. Айдоочусу жок экен. Мына ошентип маркеттин алдына жасап алышкан. Негизи бул тура эмес. Азыр мен силерге эски ордун көргөзөйүн. Анан жолго өтө жакын бул. Мында катуу ылдамдыкта жүргөн жерлерге жолго мындай норматив боюнча өтө жакын кылган болбойт. Мына эскиси азыр. Бүт эле жолдун четинде. Мына жерде атайын кенен кылып жасаш керек. Мына дубалдарды буздуруш керек. Мына жерде кенен кылып аялдамай жасаш керек. Мына эскиси мына. Бул жер мына өзүңөр көрүп тургандай да, айтпай эле кой. Бул жакка сарай салып алыптыр. Артында дагы месте бар экен. Мында текшериш керек. Линияга чыккан болсо, муну буздуруп туруп, ушул жака кенен заманбап аялдама салдырыш керек. Мындай жабык эмес, ачык, стеклянный. Заманбап, кышында үшүбөй турган, анандай жылаңач эмес. Анан 1 миллион сомго эмес. Мына ортосунан 18 метр эсептейбиз азыр. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Как раз но здание демекчи. Но пристройка үй. Мыйзамсыз экен да, алды жагы. Бузуш керек экен. Алды кетиш керек экен пристройка. Ушул жерге кенен аялдама салыш керек. Анан эски тротуарды көргөзүп коюн деп атам силерге, жан жолду. Мына Союзда калтырылган нормативтерге ылайык мына эски тротуарыбыз ушул жакта болчу, жан жолубуз. Мына нол жерге келип тупикте калып калган да. Ушундан ары жок болуп калган. Ушул туштап, мына жан жол болуш керек, тротуар. Мына бул жакта жаңгыр түшө турганы койдуруш керек экен бул жерге. Улатып койдуруш керек экен. Адамдардын башына түшөт экен да. Антып стоянка болуп калган да, тротуарыбыз. Өздөрүнүн машинасын коюп турган жер. Ушуну аягына чейин аштырыш керек кыскасы. Ну, пристройкаларды карасак, мына 2 здание чыгып кетти да. Мына 2 үй. Бул баш жагы, бул. Манту сорларыбызды таштайбыз анан. Ошондой да болчу эле. Бир жарым аргытып кеткен го. Мына тандырлар жасалган. Ошондо ушул туштан бузулат экен да. Мына Асел кафенин баш жагы алынат экен. Мына айланып албайт, муну алыш керек. Коомдук транспортко орун албай калат да, мына юртага келгендечи. Кадимкидей кылып, кенен кылып жасаш керек өзүнүн ордуна, эски ордуна. Кафенин ашандылары бар экен да. Бул ашана бар. Так, кайра кайтып келели бул жерге. Бул эски телеком, бул жерде. Илгери IP телефонияга да келишип ушул жерге. Мына жерге тротуар ачыш керек. Мунун да ортосун өлчөш керек, жолдун ортосунан. Кызыл линияга кирген болсо ачыш керек. Мына жерде өздөрү ачып беребиз дешкен, мына аптеканын тепкичи мол здание чыгып кеткен болот ошондо сыртка. Ушундай айынан бүт. Ол да кийин курулган пристройка окшойт. Мына бүт муну ачыш керек болуп калат экен. Ол бет жагын алыш керек болуп калат ошондо. До конца. Эми аркы бетке өтөлү.
Да, кошумча айтып коеюнчу. Мусорный багыбыз жок бул жерде турат эле. Ушул жерди тазалай берип аракты. Анан жарандарыбыз келип ушул жерге күндө сейишет, мынакей издерде турат мына. Мына ветаптеканын дубалына келип сейишет. Арак ичишет. Ошондой сейбей келет ушул жерге. Аркы глобустан ана эме юртанын жанында онсомдон эме туалет бар. Арак ичишет, мынтип ташташат. Жыйнаштыра берип мынакей. Ушул жерден тротуар ачылат да. Ушул жерден мына түп-түз тротуар ачылат. Телекомдун нол жери илешип калыптыр. Мына бурчу. Бул мамлекеттик ишкана. Мынтип түз тротуар ачылыш керек. До конца. Мына теректе илешип калыптыр ошондо. Келиңиз. Эми мынау биздин Саят айылына эми мынау Кудай кааласа жолубуз оңолуп калды. Аябай жакшы болуп. Эң эле көйгөйлүү жери ушул пешеходный переходу аябай болуп турат. Мынау глобустун астында бул жерге лежачий коюп бергенде жакшы болот эле аябай. 2 метрлик. 2 метрлик лежачий. Анан кийин ол жерге таксилерди көтүп токтойтун, буларды деле туура түшүнүш керек. Адамдарды ал жака барбайт дейт, бирок бул жерге стоянка, остановка запрещен знак коюш керек обязательно. Потому что бул жерде көп эле мен иштеген жерим жакын жерде көрүп турам. Көп өткөн машиналарга эме болуп, тоскоолдуктар болуп атат да. Остановка ол жерде турат. Бер жагында пешеход дагы турат, эме дагы турат. Ошондой аракка токтоп алып кетсе жакшы болмок. Анан бул тротуарларды дагы тездетиш керек да. Тротуарлар дагы жамбыр жааганда барып толуп калып атат. Ушунда тездетип анан кийин жаш балдардан өткөн эмесин да кичине жылдырып бир туура жерине коюп бергенде аябай жакшы болот да. Ошол эле проблемалар болуп турат. А так рахмат биздин ушу жигитибиз өзүнүн Сайыпов Байбек бар жокту уюштуруп, мынтип жүгүрүп, активист ушундай балдардан көп болсо биздин жерибизде көп көйгөйлүү маселелер чечилип кала тургандай. Өмүрүн берсин ушу жигиттин. Рахмат. Ошол вопростарды чечип берсеңер карап жооп берет. Эртең буюрса чогулабыз. Бүгүн рабочий күн эмес го? Жакшы. Бул боюнча. Эми мына аркы бетке азыр өтүп, бир сыйра аз тартасында светофор токтосун. Мына элдер токтогон жер. Аркы бетке пешеходный линия сасыз керек. Эки метрлик коюлса албайт. Анан штраф видеокамера коюлса албайт. Что это? Жакшы. Азыр токтогон жок да. Пешеход бул жерде, машина токтогон жок. Светофорго келип токтоду. Бирок реалдуу адамдар бул жерден өтүшөт көбүнчө. Ал жерден да өтүшөт, ушул жерден да өтүшөт. Пешеходный знактарды мен ойлойм. Асма кылса болбойбу. Асма кылыш керек, кенен чоң-чоң кылыш керек да. Чоң-чоң кылып шарларда бар го. Кенен мында асылып турса ошол жерден көрөбү деген эме да. Ушул мисалы үчүн знак турат. Бул знакты эч ким көрбөйт бул знак. Туура. Туурабы? Кичинекей болуп эле столбок илип койгон. Эч кандай эмес. Анан мен ойлоптум мынабу светофорго дополнительно буяка бурула турганда да коюла экен, кандай кылат? Жок, аны коюшпайт экен. Ошону койгула деп өткөндө видео чыгардым эле. Анан ушул эмес эртең сызыктар сызыла баштайт. Ушуну көрөлүчү бир дейт. Анан кийин ол жерде привычный болот го. Ошол привычныйда мен мынаяка бурулган үчүн нерге кичине эле коюп коюшат да, ушул мына узунураак коюп берсем эле мынаяка бурулганга деп ойлойм да. Могу жерге кичине эле коюп коет, ал жерден бурулбай эле наркы сплошной тебелеп өтүп атышат. Мен ал жерде иштейм да, прямо көрүнүп турат да баары. Ушуну да караштырып коюшса жакшы болот. Каршы, рахмат. Эми мына тротуарларды айтайлы. Мына нол жерге тротуар жасаш керек, айланып тегеренип. Акыркы ал жерде бир жерде көргөзөйүн силерге. Мына нол жерде место бар тротуар жасаганга. Лотоктон бери жагына. Анан нол жерде тосулуп калган бизде. Азыр көргөзөйүн. Эски тротуардын орду. Бул жер илгери универмаг Манас болчу. Элдин универмаг болчу. Анан жеке адамдарга сатылып отуруп, мына аркы жерде
Ол жерде бетонмен тосылып қалғанда. Мына зданиялар жоқ болчу, кейін эле курулуп калды. Мына ол жерди кайра ачыш керек. Аркы тротуар көрүнүп турат. Ошону улай бери көздү ачыш керек мына кайра. Мынтип өсүп кетти. Мо зданияда жылып кеткен да, бүт аштырыш керек. Аркы кирпич зданияда жылып кеткен, оңго көздөп. Ошентип, мына бетондорду алдырып, кайра бул жерде тротуар жасаш керек. Зданияны сатканда зданияны гана кагаз түрүндө өткөзгөн экен, ал жерди ошол зданияга тиешелүү деп ошол өткөзүп берген экен. Демек, ушул жерден каалашынча коомдун керегини алса болот деген сөз да бул. Госак түзүлгөн, башка түзүлгөн, бирок эгерде коомчулуктун кызыкчылыгына керек болсо алса болот да. Ошондой. Проект боюнча мына тротуарды эске алышыптыр да ушул жерден. Мындай. Бул жерде мына тепкичтер чыгып кеткен. Тепкичтер чыгып кеткен. Бул эми обочина да, бул жер тротуар эмес да негизи. Тротуар деген мындай ичкериде болот. Жолдон максимально алысыраак. Мындай. Мына. Союздун архитектурасы менен азыркы архитектураны карасак, эми азыркы капитализмдин архитектурасы мына хаус. Кызыкчылыктын архитектурасы болот да бул жерде. Мындай бүт эле ишканалар тосулган. Бул жерде кандай тротуар бар, жок да. Жөн эле сөздө бул. Кайра мынтип айланып өтөлү. Жакшы эгерде тротуардын баштары тосулуп турган болсо өтө жакшы болот. Болгону ал соода саттыктарды алыш керек болуп калат. Бардыгын до конца. Аркы тротуар болуш керек. Эми могу зданияга келсек. Бул жерде да пристройкалар бир аз чыгып кеткен. Өткөндө өлчөгөнбүз. Мына аптека чыгып кеткен. Аркы бурчу такыр эле чыгып кеткен. Мына 2 метр чыкпайт, 1,20 чыгат чыкса. Мына ушундай туугандар. Бир сер азыр тротуарларды обзор кылып көргөздүм. Ушул кемчиликтерди чечип алсак, анан келечекте надземка, подземкаларды жасай беребиз, буюрса. Азыр мына первостепенный эң необходимый нерсени чечип алсак. Надземка, подземка болсо, мына зданиялардын баары келечеги жок. Бул жер баары алынат. Ушундай. Ошолордун тушунда боло турган имараттардын баары келечеги жок. Обзор кылып көргөзгөнгө аракет кылдым. Калган эми эртең эл менен администрация менен кошо чечебиз.